9 бөлүм. Келечек тууралуу кыялдар, анын көрөгөчтүгү. Жер алгысы келсе, ага да ээ болот. Өз колунун жемиши менен жүзүмзар отургузат. Накыл сөздөр китеби 31-бөлүм 16-аят. Бардык сүрөтчүлөр менин курбум Маргаретта бир үн менен сүрөт тартуунун анатомиялык бөлүгүндө адамдын бетин тартуу эң кыйын экендигин айтышат. Адамдын жүзүндөгү белгилерди тактык менен жана майда чүйдө нюанстарын кагаз бетине чебердик менен түшүрө билген ар бир сүрөтчү жогорку деңгээлге жетти дегенди билдирет. Анткени менен бул китепти ушул бөлүмүнө чейин угуп келгенден кийин биз Теңирдин көз карашындагы сулуу аялдын жүзүндө ага гана таандык болгон кандайдыр бир белгилерин байкай баштадык. Биз анын эмгектенүүнү сүйгөн колдорун көрдүк. Күйөөсүнүн ишенимине ээ болгон укмуштуу сонун жүрөгүнө суктандык. Үй бүлөсүнө кам көрүү үчүн назик буттары аны алыска алып кетип жаткандыгына таң калдык. Жана бул кереметтүү аялдын ойлору да бизге түшүнүктүү болду. Себеби жараткан өзү эң мыкты сүрөтчү өзүнүн укмуштуу мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп, өзүн ушул аял аркылуу ачып берди. Мында мурунку бөлүмдө биз бул аялдын уюштуруучулуктагы жана пландаштыруудагы акылдуулугу жөнүндө уктук. Эми азыр 31-бөлүмдүн 16-аятында биз анын кыялдануусун жана ишмердүүлүгүн көрүп жатабыз. Сиз балким оң жана сол тараптык ой жүгүртүү деген тармактагы ачылыштар жөнүндө уккандырсыз. Мээнин жарым шары биздеги чыгармачылык функциясын башкарат. Ал эми башка жарымы практикалык функцияны башкарып турары далилденген. Натыйжада бул кереметтүү аял өзүнүн мээсинин 2 шарын бирдей, толугу менен жана эң мыкты түрдө өөрчүтө алган. Чыгармачыл адам бул романтикага жакын, кыялдарга берилген жана ой жүгүртүүсү бай адам. Ал үй бүлөсү үчүн эң мыктысын каалайт жана ушул эң мыктыга жетүү үчүн ал бир нерсеге ээ болуу менен эле чектелип калбайт. Өзүнүн мээсинин практикалык жарым шарын иштетүү менен өзүнүн кыялдарын ишке ашырат. Муну билгенде сиз аны реалист катары гана эмес, кыял кеч адам катары да тааный аласыз. 3 тараптуу иш-аракет. Бул бөлүм кыялдарга, фантазияга арналганы менен биз накыл сөздөрдө сүрөттөлгөн Теңирдин көз карашындагы сулуу аялдын кыялдарын иш жүзүнө ашыруудагы эмгектенүүсүнүн конкреттүү 3 иш-аракетин карап көрсөк болот. Бул 3 кадам биздин кыялдарыбызды да ишке ашырууга жардам берет. Биринчи кадам — терең ойлонуу. Мындай көрүнүштү элестетсеңиз. Биздин керемет аял күндөрдүн биринде эрте туруп, үй бүлөсүнө тамак берип, күйөөсүн жумушуна узатып, кызматчыларынын милдеттерин бөлүштүрүп жана соода кемелери сыяктуу күнүмдүк азыктарды сатып алуу үчүн үйүнөн чыгат. Шаардын базарында жүргөндө жакында эле сатыкка коюлган жер тилкеси жөнүндө угуп калат. Толкунданган жүрөк менен ал бар болгон маалыматтарды чогулта баштайт. Эмне үчүн толкунданган жүрөк менен? Себеби бул анын кыялы эле. Сүйүүдөн пайда болгон кыял сүйүктүү үй бүлөсүнүн абалын жакшыртуу жөнүндөгү кыял. Жакшы аял өз кыялын орундатуу жолдору тууралуу ар дайым ой жүгүртөт. Сатыкка коюлган жер тилкеси күйөөсүнүн байлыгын көбөйтүү, анын коомчулуктагы абалын бекемдөө. Ошол эле учурда үй бүлөдөгү бардык адамдардын абалын жакшыртуу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Ошентип сатыктагы жер тилкеси тууралуу жаңылыкты ал кандайча кабыл алышы керек? Ал жерди сатып алуу үчүн шашылыш түрдө жердин ээсине барабы? Эң мыкты кийимин кийип алып, чопо кредит картасын алып, ага жердин баасын айтууну талап кылабы? Жок. Жер алгысы келгенде деп жатат ыйык жазуу. Ал өзүнүн ишке кийген калпагын кийет да, бул ишке акча сарптоо керекпи же жокпу билүү үчүн кылдаттык менен жер тилкесин карап чыгат. Жүрөгү менен ал бул талаага ээ болууну кааласа да, ал акылы менен ой жүгүртүп, сатыктагы талаа жөнүндө бардыгын билүү чечимин чыгарат. Менчиктин баалуулугу. Айтылган менчик жөнүндө маалымат чогултууда ал анын баалуулугун ойлонот. Уккандарына жана адистердин пикирине ишене бербестен,
ал талааны өз алдынча да изилдеп карап чыгат. Финансылык абал. Үй бүлөсүнүн финансылык абалын карап, жеке менчикти кеңейтүүгө жана жаңы нерсени сатып алууга анын каражаты жетээр жетпесин жана үй бүлөсүнүн абалын начарлатып албоо үчүн ал баардыгын эсептеп чыгат. Убакытты эсептөө. Ал өзүнүн убактысын үй бүлөсүнө кошкон салымы катары карайт. Ошондуктан талааны иштетүүгө анын убактысы болобу же жокпу, муну жакшылап ойлонот. Артыкчылыктарды баалоо. Үй бүлө анын эң маанилүү жоопкерчилиги жана милдети. Ошондуктан ал баардыгын таразага салып, салмактап көрүп, талаадагы жумуш анын башка артыкчылыктарына зыян келтирбейби деп карап чыгат. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аял кыймылсыз мүлккө кандайдыр бир каражат жумшаардан мурда көп нерсени үйрөнүшү, ойлонушу, сыйынышы керектигин жакшы билет. Жыйынтыгында көптөгөн ой жүгүртүүлөрдөн жана теңирден кеңеш алган соң, ал күйөөсүнө баарын айтып берет. Чогулткан фактылар жана статистикалык маалыматтар менен бөлүшүп, ал күйөөсүнө өзүнүн кыялын ачып берет. Айтып берип жатып, анын пикири боюнча, эмне үчүн бул кыймылсыз мүлккө ээ болуу керектигин өзгөчө белгилеп, анын себептерин түшүндүрөт. Бул киреши аркылуу анын үй бүлөсүнө жана күйөөсүнө канчалык пайда келерин ал жакшы билет. Бирок эмне үчүн бул жөндөмдүү аял күйөөсүнөн кеңеш сурап жатат? Менимче мунун бир нече себеби бар. Мунун баары анын күчтүү мүнөзүндө жашырылган. Ал өзү каалаганын кылбайт. Анын башкарган күйөөсүнө эч нерсе айтпастан иш кылбайт. Себеби ал момун жана ыймандуу аял. Ал эч качан сезимдерге алдырбайт. Себеби ал күчтүү. Ал эч бир чечимди өз алдынча кеңешпестен кабыл албайт. Күйөөсү каалабаган нерсени ал да каалабайт. Себеби ал анын өмүрлүк жары. Бул кереметтүү аял Кудайга жагуу үчүн жашайт. Жана анын бул кызматынын бир бөлүгү күйөөсүнө жакканды кылуу. Ал күйөөсү каалаган нерсени каалап, күйөөсүнүн үй бүлөсү үчүн тандаган багытын колдоп, ага жардам берет. Чогуу алар бир бүтүн болушат жана алдыга жылууда да чогуу багыт алышат. Алар өз өмүрлөрүн чогуу курушат. Алар кыялдарын да биргеликте орундатышат. Аялынын үй бүлөнүн финансылык абалын бекемдөө кыялында, күйөөсүнүн коомчулукка кызмат кылуу кыялында чогуу иштешет. Күйөөсүнүн колдоосу менен баталанган аял өзүнүн кыялдарынын чегин карап чыгып, кийинки кадамын таштайт. Экинчи кадам — ээ болуу. Жер алгысы келсе, ага да ээ болот. Өз колунун жемиши менен жүзүм сар отургузат, деп жатат Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүнүн 16 аятында. Бир окуучунун байкашында, бул айтылган сөздү башкача жол менен түшүндүрүүгө мүмкүн эмес. Мындан кемите да албайсың, буга кошо да албайсың. Бул аял дайыма жерди сатып алуу жана сатуу менен алектенет. 16 аятта ээ болот деген термин бизнес жүргүзүүдө колдонулган термин. Ал сатуу жана сатып алуу, финансылык келишим түзүү жана аны жокко чыгаруу дегенди билдирет. Мына ошентип 31 бөлүмдөгү аял өзүнүн кыялдарынан киреше табаарын түшүндүк. Мен Израилге барганга чейин бул жер тилкесин ранчого же фермага окшош кылып элестетээр элем. Бирок убадаланган жерге барганымда, бул жер кичине гана 50-80 фут болгон жер тилкеси экендигин билдим. Ар бир кожоюн биринчиден талаасын чоң таштардан тазалап алган. Андан кийин корук жасаган. Андан соң жерди иштетип, ага ар кандай жемиштерди өстүрө баштаган. Бул жумуш оор, кыйын жана көп убакытты талап кылган. Кандай деп ойлойсуз? Кудайдын көз карашындагы бул керемет аял талааны сатып алуу үчүн акчаны кайдан алды? Кантип ал өз кыялындагы талаага ээ болду? Мунун баардыгы анын акчаны үнөмдөй билишинен мүмкүн болду. Анын үнөмдүүлүгү күнүмдүк чыгымдарды эле туура жүргүзбөстөн, анын ишмердүүлүгүн да көрсөтүп турган. Анын кылганы жумуш, бартер, токуучулук, базарга баруу, тамак жасоо, жок дегенди айта билүү. Мунун баардыгы анын кыялына жетүүгө жардам берди. Мындай сөз бар эмеспи? Оор эмгек камырды көбөйткөн ачыткы сыяктуу.
Үчүнчү кадам калыбына келтирүү. Жер алгысы келсе, ага да ээ болот. Өз колунун жемиши менен жүзүм зар отургузат. Бул аят бизге эмнени айткысы келип жатканын билүү үчүн биз аны тереңирээк изилдеп көрөлү. Бир эле учурда эки башка мүлк жана ишмердүүлүктүн эки башка сферасы жөнүндө сөз болуп жаткандыгын биз көрүп турабыз. Талаа жана жүзүм зар. Бул эки сөз мүлктүн эки башка түрүн көрсөтүп турат. Биздин керемет аял талааны да, жүзүм зарды да сатып алган окшойт. Кыйындык менен табылган, үнөмдөлгөн жана акылмандык менен чогулган акчага ал бир эле талаа сатып албастан, жүзүм зар да сатып алып, ага эң мыкты гана жүзүмдөрдү отургузду. Эмне үчүн жүзүм зар? Анын бул тандоосу акылдуу тандоо эле. Анын кургак, суусу аз мекенинде жүзүм жана жүзүм ширеси негизги азыктар эле. Бардыгына нымдуулук менен суу керек. Жүзүм зарга ээ болуу менен Кудайдын көз карашындагы сулуу аял өзүнүн сүйүктүү үй бүлөсүнө кам көрүүсүн көрсөтүп жатат. Сатуудан тапкан кирешенин бардыгы анын кийинки кыялын орундатууга жумшалат. Бардыгы утушка ээ. Өз колунун жемиши үй бүлөсү үчүн жемиш. Ал уюштурган иштин бардыгы үй бүлөсүн бардык керектөөлөр менен камсыздайт. Аны менен бирге жашоо шартында жакшыртат. Кантип сулуу боло алам? Биз баарыбыз кыялдарыбыздын жетеги менен Кудайдын акылмандуулугуна кайрылабыз. Жана каалаганыбызга жетүү үчүн бүт аракетибизди жумшап, оор эмгектенебиз. Баарыбыз ийгиликке жетебиз. Биринчиден, Кудайдын сулуулугуна умтулуңуз. Сиздин жүрөгүңүзгө жакшылык кылуунун чыныгы кан сарайын тургузуп берүүсүн Теңирден жалынып өтүнүңүз. Андан сизге төмөнкүлөрдү берүүсүн сураныңыз. Бир ишти кылаардан мурда тынчтыкка толууну, мүмкүнчүлүктү күтө билүүнү. Күтүп жаткан мезгилде ар бир нерсени тактык менен ой жүгүртүүдөгү сактыкты. Күтүп жана ойлонуп жаткан мезгилде ар дайым Теңирге кайрылууну жана сыйынууга олуттуу мамиле кылууну. Тынчтыкта ой жүгүртүүдөн жана көп сыйынуулардан кийин күйөөңүздөн кеңеш сурап, андан жардам алууну. Теңирден туура багытты көрсөтүп берүүсү жана перспективдүү максатка ээ болууну сурануу. Кыялдагынын бардыгын орундатуу үчүн туруктуулукту сурануу. Экинчиден, өзүңүздү Теңирдин тапшырмаларын аткарууга арнаңыз. Мунун мааниси үй бүлө биринчи орунда. Сиздин максат өз үйүңүздү куруу. Үй бүлөңүздү сый-урматка ээ кылуу жана кийинки муунду жакшы тарбиялап өстүрүү. Мунун баарын берүү аркылуу мен эмнеге ээ болом деп эч качан ойлонбоңуз. Мен мунун баарына канча төлөшүм керек деп санаа тартпаңыз. Сиздин кылган кызматыңызга башкалардан ыраазычылык күтпөңүз. Теңирдин көз карашындагы сулуу аял катары сиз кылган эмгегиңиз үчүн эч кимден эч нерсе талап кылбаңыз. Себеби сизди Кудай ушундай кылып жараткан. Сиздин ичиңиздеги Теңир жараткан инсан ыймандуу, момун аял, Теңирдин көз алдында кереметтүү. Өзүнөн баш тартып кызмат кылуу мына ушул эң улуу сулуулук. Кудай өзү чыныгы сулуулукту ушундайча түшүнөт. Үчүнчүдөн, сиздин күйөөңүз үй бүлөнүн башчысы. Ага күйөөсүнүн жүрөгү ишенет деген аят эсиңиздеби? Бул бөлүмдүн 16-аятында биз дагы бир ишенимдин жолунун курамын көрүп турабыз. Бул жол өз ыктыяры менен баш ийүү жана өз каалоолорун күйөөсүнүн каалоосуна багындыруу дегенди билдирет. Байкасаңыз, мунун бардыгы өз ыктыяры менен кылынууда. Теңирдин көз карашындагы сулуу аял бардыгын өз ыктыяры менен жасайт. Сиз абдан адил жана такыба аялсыз. Жана бул сапаттар күнүмдүк турмушта ар дайым көрүнүп туруш керек. Сиз ар дайым үй тиричилик иштери тууралуу күйөөңүз менен кеңешип туруңуз. Бул силердин ортоңордогу ишенимдүүлүктү пайда кылат. Сиз күйөөңүзгө кеңеш сурап, ар бир кайрылууңузда ал сиздин көңүлүңүзгө карап, жылмая жооп берет. Ал олуттуу жүз менен кароого аракет жасап, кайрадан келди. Абдан кызык. Мындай ойлорду ал кайдан табат болду экен?
Ал каяктан күч алат? Мен аны менен баш кошконум үчүн абдан бактылуумун, деп ойлойт. Ал да накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү 28-29 аяттарда айтылгандай, аялын жогору баалаган күйөө боло алат. 4-дөн, чыгармачылыгыңызды өрчүтүңүз. Сиз өзүңүз жөнүндө унутуп, башкаларга кызмат кылып жатасыз. Ошондуктан сүйүүңүздү башкаларга көрсөтүү үчүн Теңир сизге берип жаткан мүмкүнчүлүктөрдүн молдугун көргөндө сиз таң каласыз. Бул башкаларга чачкан сүйүүңүздүн чыгармачылыгы. Сиздин акылыңыз менен жүрөгүңүз катылган чыгармачылыкка толгон. Мен жакында убакытты бөлүштүрүү аттуу ишмер аялдарга арналган кыска мөөнөттүү курста окуп, бул маселе тууралуу көптөрдүн пикирин уктум. Анан билесизби, биз менен бөлүшүп жаткан лектор бул сыйкырды кайдан үйрөнгөнүн. Күйөөсү жана 5 баласы менен чогуу жашап, өз үйүн башкаруу аркылуу үйрөнгөн. Мен аялдарга арналган 20 мүнөттө тамак бышыруу деген сыяктуу көп сабактарга барчумун. Бул да ийгиликтүү окуялардын бири. Бул ишмер аялдын колу ар дайым бош эмес эле. Анын убактысы ушунчалык чектелген болсо да, ал үй бүлөсүнө кызмат кылуунун чыгармачыл жолун таба алган. Менин эски курбум Крис балдарга арналган буюмдарды саткан 99 цент деген дүкөндөн керектүү нерселерди сатып алат. Ал ар кандай нерселерден, жабышкан сүрөттөрдөн, топчулардан, пластик гүлдөрдөн, ар түрдүү кездемелерден жана башка материалдардан кызыктуу нерселерди ойлоп тапчу. Ошентип өзүнүн ымыркайларына эң кооз кийимдерди жасачу. Бирок анын акчасы жок эле. Качан менин курбум кандай сонун кийимдерди жасай алаарын билгенде, кол өнөрчүлөрдүн жарманкесинде өзүнүн дүкөнүн ачуу жөнүндө кыялдана баштады. Азыркы күндө ал өз колу менен жасаган буюмдарын башка энелерге сатуу менен күйөөсүнүн окуусун төлөп жардам берип жатат. Бул бизнес Кристин ашканасындагы үтүктөөчү тактайдын үстүндө пайда болгон. Анын кыялы орундалды жана бекемделди. Себеби бул кыялга керектүүнүн бардыгы анда бар эле. Үй бүлөсү үчүн кам көрүү, иш жүзүндөгү сүйүү, күнүмдүк милдеттер жана чыгармачылык. 5-ден, кыялдарга батыңыз. Эгерде сизде үй бүлөңүздүн финансылык абалын жакшыртууга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, анда эмне менен алектенер элеңиз? Үй бүлөңүзгө болгон сүйүүңүздү, жүрөгүңүздүн каалоосун жана өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды бириктиргенде, сиз кайсы тарапты көздөй багыт алат элеңиз? Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү куруучу аял күйөөсүнүн, балдарынын жана үйүнүн ишенимине ээ болгон сыяктуу. Сиз да өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды колдонуп, максатыңызга жете аласыз. Ошондуктан кыялдануу жөнүндө унутпаңыз. Теңирдин көз карашындагы сулуу аял үй тиричилигин башкарган. Анын үй бүлөсүнүн бюджетин башкаруусу, жакындары үчүн эмгеги, өзүн арноосу, кылдаттыгы, жок дегендей айта билүүсү, жакшы, бирок кымбат эмес нерселерге ээ болуу үчүн короткон убактысы. Мунун бардыгы үнөмдөлгөн акча менен ага кайра кайткан жана анын кыялын орундатууга жардам берген. Акча табуунун жана чогултуунун башкы максаты өзүнө жаккан буюмдарды колдонуу же керексиз нерселерге сарптоо эмес, бирок үй бүлөсүнүн бакубат жашоосу тууралуу кыялдарын орундатуу экендиги айкын болду. Анын кыялдары үй бүлөсүнүн бакубаттуулугуна кызмат кылат. Андай кыялдар пайдалуу жана үй бүлөнү гүлдөтөт. Жашооңуз жакшы жагына өзгөрөт. Эсиңизде болсун, сиз да акчага акыл эстүүлүк менен мамиле кылыңыз. Сиз өзүңүздүн кыялыңызга жетүүнү каалайсызбы? Анда билип коюңуз, сизде кыялыңызды орундатууга бардык каражаттар бар. 6-дан, иштеңиз. Кыялдар кантип орундалат? Теңирдин көз карашындагы сулуу аял ийгиликке жетүү үчүн анын жакшылыгы, ийкемдүү жүрөктү жаратат. Бул анын ишмердүүлүгүн пайда кылып, андан кирешелүү болот. Бул анын акча салымын көбөйтөт. Мунун баары анын гүлдөп өсүшүнө алып келет. Ар бир ийгиликтүү окуянын артында үй бүлөгө арналган оор эмгектенүү, жакындардын жакшылыгы үчүн кам көрүү жашырылган. Мунун баары Кудайдын ырайымдуу батасы. Сулуулукка чакыруу. Менин таан албаган
бирок эң мыктысына татыктуу болгон таланттуу курбум. Мен сиз жөнүндө да ушуга окшогон окуя жаза аламын. Азыр кыялданып көрүңүз да конкреттүү бир кыялыңызды табыңыз. Телевизорду өчүрүп салыңыз. Радио, музыканы сизди чыгармачылык ой жүгүртүүдөн, кыялдануудан, фантазияңызды колдонуудан жана пландаштыруудан алаксыткан нерсенин бардыгын өчүрүп салыңыз. Эми өзүңүздүн бир кыялыңызды же 10 кыялыңызды сүрөттөңүз. Андан соң үмүтүңүздү ишке ашыруунун үстүндө иштей баштаңыз. Башында кыялдарыңызды түшүнүп алыңыз. Сыйыныңыз, канча каражат сарптоо керектигин эсептеп чыгыңыз. Кайрадан сыйыныңыз. Маалымат топтоңуз. Күйөөңүз менен сүйлөшүңүз. Анан ишке киришиңиз. Акча табуу кыйын болгондуктан акылмандык жана үнөмдүүлүк менен иштеңиз. Акча пайда болгондо керектүү материалдарды алуу жана запас топтоо менен өзүңүздүн талантыңызды иштете баштасаңыз болот. Жана алдыга жылыңыз. Абайлаңыз, үй бүлөңүздү жана үйүңүздү бар калбай койбоңуз. Себеби сиз алар үчүн кыялыңызга жетүүнү каалайсыз да. Бул жерде сиз бизнес кылуу үчүн жашаган жоксуз. Сиз үй куруу үчүн, үй бүлөңүзгө жана кийинки муунга наам жана урмат-сый алып келүү үчүн жаралгансыз. Демек, мен дагы бир ирет кайталап кетейин. Ар бир ийгиликтүү окуя бул сүйүктүү үй бүлө үчүн жасалган оор эмгектенүүнүн натыйжасы. Ийгиликтүү окуя бул үй бүлөнүн бакубаттуулугуна кам көрүү жана ага жетүүгө кыялдануу. Ийгиликтүү окуя бул Кудайдын ырайымга толгон батасы.